Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери жана ардактуу профессор, эмгек ардагери Светлана Артыкова орто мектепти ийгиликтүү аяктап, Владимир Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институттун физика жана өндүрүштүн негиздери адистигине өтүп, аны 1962 жылы артыкчылык диплом менен бүтүргөн. Мен өзүм нарында төрөлгөм, бирок арганда турмушта ар кандай окуялар болот экен. Атам ошол жакта иштеп турганда төрөлгөм. Андан кийин атам 1,5 жашында кайтып кеткенден кийин апамдын родинасы болгон Алыкул Осмоновдун родинасы болгон Капталарык деген айылда, ошол Капталарыктын жээни болобуз. Алыкул Осмонов да жээни, мен да жээни болом. Ошол жерде 7 классты бүттүм. Андан кийин ал жерде 10 класска чейин мектеп жок болчу. Карабалта шаарында женский интернат деген ачылган. Анан мен өзүм 1,5 жашымда атамдан калсам, анан жетим болом да. О жерге жетим кыздарды ар кайсы жерден, Казакстандан, ар кайсы жерден келип окушкан да. Ошол женский интернатта Карабалтада Новый 1 деген мектеп бар болчу. Ошол мектепте ачып, женский интернатта, ошол мектепте 10 классты бүтүргөм. Жемпетинска биздин баары кыздардын баарын салып алып машинеге. Ал убакта билбейм, бул кыргыз кызын сыйлайт деп айткандай, кыздарга мамиле башкача болсо керек. Баарыбыз тең класс жетекчибиз машинеге салып, анан алып келди бу жерге. Мен өзүм математиканы жакшы көрчүмүн. Анан ойлодум, мен математикага барайын десем, маркум Мүсүр Токтогулович кийин аны менен 7 класс жетекчим болду. Аны менен чогуу иштедим, Мүсүр Токтогулович. Ошол жерде как раз набор кылган жатыптыр да. Ошо мен окуган специальность 1-2 жыл эле болуптур ачылганына. Физика жана өндүрүштүн негиздери деген. Анан ушу деген өгүттөй баштады. Ошо мындай тигиндей, бул жакшы, бунун баардыгын билгенде сен машиненин кандай иштегенин билесиң, айылда комбайндер кандай иштегенин билесиң, биз техниканын иштегенин билесиң. Себеби физика деген бул өндүрүштүн негизи, илимий техникалык прогресстин негизи деп жакшынакай кылып Мүсүр Токтогулович өгүттөдү. Анан ошол менен экзамен тапшырып, ошо физика жана өндүрүштүн негизи эмесине, адистигине кирип калдым. Ошол институтту артыкчылык дипломум менен бүтүрдүм. Анан ал мугалимдер мага сабак берип, анан ойлойт да, бул деген ошол академияны деле өздөштүрүп кете алат го, физиканы башка деги эмеге булуп деле бара алат го деп, анан баардыгы эмеде көз экзаменден кийин мага эме берди, жолдомо берди, аспирантурага өтөсүң деп. Анан аспирантурага өтөйүн деп ойлодум. Анан бирок анан институтка бардым. Институттун директору Мукан Турузбекович болчу. Анан карасам, мен механика десем, көрсө аякта механика деген мен окуган механика эмес экен, башкача механика экен. Себеби бизге педагогикалык багытта гана билимди берет экен, аны терең кетет экен. Теория упругости, теория пластичности деген, теория прочности дегенди угуп көрбөпмүн. Анан Мукан Турузбекович айтты, мен сени андай механика лабораториясына орундаштырайын деди. Анан мен айтам, ойлоп көрдүм, ошол кезде биз азыркы балдарындай эмес, ошол кезде мен баяу болсом керек. Мен айтам, Мукан Турузбекович, мен машинелерди оңдогонду билбейм деп айтам. Агай күлүп туруп аны айтты, ай Света, сен коркпой эле кой, сен машинени оңдобойсуң, башка иштейди жасайсың деп. Жакшы мугалимдер сабак берген, эми ошол иштеген, орус тилди берген мугалимдер, кыргыз тилинден сабак берген мугалимдер, ошол мезгилде жана айттым го, кыргыз кызын сыйлайт деп. Булар ушу бизди абдан жакшы сыйлашы, өздөрүнүн кыздарындай эле көрчү. Мисалы үчүн Мүсүр Токтогулович ушу чогуу иштегенде эле кыздарым деген сөздү айтчу дайыма. Кыздарым. Анан Роза экөөбүздү өзүнчө бөлүп,
анан Светочка, Розочка деп айтчу да. Мени ушундай жакшы мугалимдер окутуп, ушундай жакшы билимдерди бердиле. Ошонун аркасы менен ушундай даражага, кандидатский болсо дагы ушундай даражага жетип атам. Жок, мен академияда отура бербейин. Өзүмдүн окуган жериме барайын. Өзүмдүн болгон билимдеримди берейин деп чечтим. Ошол мезгилде конкурс объявить этип калыптыр. Анан конкурска бердим эмени. Документтеримди бердим, анан берип туруп, анан ошо физика кафедрасында иштеп калдым. Ошондон бери азыркы күнгө чейин иштеп жатам. Бул университет деген ошол мен үчүн, өзгөчө мен үчүн абдан чоң эме берди. Чоң тарбия берди, чоң билим берди. Мына ушул мен өзүм айтып атам, мен өзүм жетим кыз болчумун. Ушул бизге университетке женский интернатта окуганда дагы бизге женский интернаттан ученический форманы эле берген, тамак ашыбыз бесплатный болчу. В университетке келгенде, ошо мен төш келген мезгилде тамак аш бесплатный, жатакана бесплатный экен, кийим кечени уже бербей калыптыр. Анан бул айылдан келген кыз үчүн жатакана деген маселеси ал убакта абдан эме маселе. Анан тамак аш деген маселеси, ошол эме акысыз тамак ичип, акысыз жатаканага жатып, анан ошентип бул институттан тарбия алдым. Ошол алган тарбиянын мугалимдердин, окуткан окуучуларымдын, окутуучуларымдын тарбиясынын негизинде ушундай даражага жетип атам. Профессор Светлана Артыкова 128 илимий усулдук эмгектердин, анын ичинде 1 монографиянын, 1 окуу китебинин, 3 окуу усулдук куралдын, 11 методикалык көрсөтмөлөрдүн жана 112 илимий усулдук макалалардын автору. Ошондой эле педагогикалык институттун физика-математика факультетине кирүүчүлөр үчүн физика боюнча методикалык колдонмону, лаборатордук иштерди аткаруу боюнча 9 усулдук көрсөтмөнү кыргыз тилинде жазып, басмадан чыгарган. Мындан сырткары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата техника илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Токумбекова менен биргеликте дүйнөнүн заманбап физикалык сүрөтү аттуу китепти жарыкка чыгарды. Светлана Артыкованын билим берүүгө сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргыз СССРнин элге билим берүүнүн отличниги, билим илим профсоюздук кыймылынын отличниги, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек каарманы төш белгилери тапшырылып, эмгек ардагери жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин юбилейлик медали менен сыйланган. Институттун, Жемпет институттун, азыр Арабаевдин институт 80 жылдыгы, физика математика факультетинин 80 жылдыгы экөө чогуу келген окуялар. Мен ушул факультетке, ушул институтка абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошондо окутуп кеткен окутуучуларыма, бул менин окуу жайынын коллективине, ар түрдүү ректорлор менен иштедим. Ушул директорлордун баардыгы ошо менин билим алышыма, менин студенттерге билим беришине абдан чоң салым кошду.